Jestemden үйрөнгөнүm жалгыз чөп болду. Çöptü жакшы чабам. Çöp чапканды бала күнүмден жакшы көрөм. Bir жолу университетте окуп жүрүп, каникулга бара калсам, агороттун чөбү чабылбай жаткан экен. Агоротто чабылбай турат, жестеңдин колун же сапкос бошотпойт. Бошоткон күндө деле баягыдай алы жок деп наалып калды. Чай ичип атканда тукан эжем. Чалгы барбы дедим. Чалгысында жаңкы неме каягына катты экен, кечинде келгенде өсүнөн сурайынчы деди. Баса кези келгенде айта кетейин. Эжем күйөөсүнүн атынан айтпай жаңкы неме деп тергечү. Мен ал күнү классташым Жусуптукуна кеттим. Кетип баратып, эже чалгыны жестеме чыңатып, кайрагы менен дайындатып кой. Чөптү Жусуптукунан келерим менен чабам дедим. 2 күндөн кийин келсем, агороттогу баягы чөптөн эчтемке жок, чабылып калыптыр. Ким чапты десем, жаңкы немеси чапты. Шакен чабам деди эле десем, шаарда бири чеги болуп калган эмнени чөп чаптырмак беле. Андан көрө ары бери басып эс алсын деп түнү менен болбой өзү чаап бүтүп салды деди. Тукан эжем. Уйлар менен койлор кесүүсүнө жөнөп, дөңсөөгө токтотуп койгон жеринен от алдырып алып айдап кеткен тракторлордун үнү улам алыстап олтуруп, алда кайдан чыгып, ошол үн кулакка бир укмуштай сонун угулуп, таң атпай талаасына, сабагына кетчүлөр кетип, көчө эендеп, айыл дымый түшүп, үйлөрдө чал кемпири неберелери менен калган ушул айыл биздин айыл. Бизде да ушинтип бардык эле айыл кыштактардан айырмасы жок. Агы карасы, кайгы кубанычы менен, жамандыгы жакшылыгы менен аралаш турмуш өтүп турат. Сууну мектептен тарап келгенден кийин 2 флягты эшекке артып алып 1 чакырым жердеги Ысабектин күмбөсүнүн жанындагы арыктан ап келебиз. Сапкостун директору болуп өмүрү өз кишибиз иштеген жок. Жалаң сырттан келгендер иштеди. Баары тең алда немеде иштеди. Акыркы директорубуз Ысык көлдүн боз терисинен болду. Бирок эмне үчүн иче турган сууну үйүбүздүн түбүнөн чыгарып бербейсиңер? Эмне үчүн өзүбүздүн сапкосту, өзүбүздүн балдар эмес, сырттан келгендер башкарат деп жулунган, арыз жазган бир да адамды укканда, көргөндө жокмун. Суу да таза эле. Айылда жестеме окшоп карапайым, куулук шумдугу, ушак айыңы жок, таза эле анда. Баса жестемди айылдын келиндери Момунаке деп тергешчү. Айылдын келиндеринин ат тергегендери эми бир укмуш. Бул боюнча өзүнчө бир сөздүк түзүп чыксак да аздык кылат. Менин жеңелерим Турнабай аке деп тергечү айылдагы көз алысты да, жакынды да көрө албай, көзүнө такай томпок көз айнек тагынып жүргөн кишини. Чоң бурун аке деп коюшчу, чымчыбалар кылайган мурду жок Бузчук акебизди. Тескерисинче өзү да мурду да чоң кишини Бучук аке деп тергешчү. Кожомкул аке деп тергечү, узун туурасы 95 сантиметрден ашпаган маркум Мамек акебизди. Кийин заманына жараша орусча которулуп тергелген аттар пайда болду. Спасибо аке деп тергеп жүрдү кийинки келиндер, рахмат деген кишини. Кантрамарка аке дечү, дайыма кара кайыш тоң кийип, селсебет ферма болуп жүргөн жотолу чоң кара кишибизди. Гестапо аке деп тергешет бүгүн Ачагайыңдынын келиндери Абдылда акесин. Абдылда немистей так чынчыл, берген убадасына тарамыштай тырышып бекем турган үчүн ушинтип атап алган. Адам аттарын тергеген боюнча ат башынын келиндерине теңдеш таба албадым. Базарбайдыкына да кимдер келиптир балам деп кайненеси келининен сурады эле. Келини келген кишилерди санап келатып, Марадона аке да жүрөт деп калды. Марадонаңар ким деп сурадым. Көрсө ошол көчөдө бирдемке болсо эле аялын топтой тепкилеп жатып калган бирөө бар экен. Ошону ошентип Марадона деп тергейт экен. Илгери Каманды жайлоосунун мурду жолго салаңдап турган тумшугу дырдей түшүп, мотоциклге учкачкан 2 орус жаныбыздан зуу коюп өтүп кетти. Энең дурайын ушулар келгени жайлоодогу балык да гүл да жоголду. Башкасын бүтүп эми суурларды жей баштады деп. Качан болсо өлүгүн башкаларга арта салганды жакшы көргөн кыргыздын ит адаты менен сөгүнгөн жердешимдин сөзү оюма түштү. Кылымдан бери кыргыз менен кошо келаткан кымызы турса, бүгүн кымызын ичпей сүтүн ичип кирдик. Ат мингени унуткан кыргыздын ашказаны кымызды аш кыла албай калган күнгө жеттик. Сүт ичкенге өткөндөн тартып кыргыздын өзү да, өңү да кымыз ичкендей албырбай, ак пыштак болуп сүткө окшоп кайратынан жана баштады. Аты жаман ооруларга даба болот экен деп, кезинде теңибизге албай келген эшектин көзү менен тең айланып, эшектин сүтүн ичкенге өттүк. Үйүнүн алдынан какылдап үрүп чыгып, жакындары менен каңшылаган бойдон кайра үйүнө кире качкан итти кыргыз эли ит кылып эч качан баккан эмес эле. Кыргыздын көбөйбөй келаткан үчүн 2ден ашык бала төрөп бергиси келбеген, кыз келиндерди күнөөлөгөн туура болбостугун,
аз эл деген эч качан төрөп көбөйбөй тургандыгын, аз эл акылы болсо бөйрөгүндөгү майды элди бөлөксүнтпөй, бөтөнсүнтпөй өзүнө сиңирип алып көбөйөрүн, элди элге, башты башка кошуп көбөйөрүн. Өзбек ушинтип эл болгонун, орус ушинтип эл болгонун, Кытай ушинтип эл болгонун Нуралы аябай жакшы айтты. А бизчи башканы кой, кыргыз кыргызды жерип, кыргыз кыргызды көрө албай, кыргыз кыргыздын тамырын кыркып, Кадырбекти калмак деп, Мойдунду моңгол деп жылжып жүрсө, былжып жүрсө кантип көбөйөбүз, кагылай. 9-10 кылымдарда Енисейден Алтайга, Алтайдан Тянь-Шанга чейинки аймакты ээлеп, төбөсү жылдызга тийип турган кыргыз мамлекетинин колун ким кыя чапты? Ушуларды ойлоп олтуруп, жер шарындагы элдердин эң эле байыркысы, эң эле аксакалы кыргыз экенине дагы бир жолу ынанып, анан Лев Николаевич Гумилев жазгандай, элдин да, улуттун да төрөлгөндөн кийин өлө турган маалы болоорун, кезинде кели келген журттун кетти да келээрин, карыган киши сөз көтөрө албай, изиркектеп, чыргоолоп, тез таарынып, эч нерсеге көгүнү чаппай калган өңдүү эл улут карыганда да өзүн өзү сактоо, иммунитетинен ажырап, элин, жерин кармай албай шайы кетип, кайратынан тайып, колундагыга ээ боло албай, баарына кол шилтеп, баарына кайдыгер карап, керек болсо алжый баштаарын, кокустан алды артын карап туруп, бир силкинбесе андан алдуу, андан күчтүү, андан мыкаачы жаш элдер, кудуреттүү элдер жерин тебелеп тепсеп, элин кууп сүрүп, акыры бир күн тарыктын таштандысына ыргытып таштаарын дагы бир жолу эстедим. Адам боло албаган кишини эч ким укпай, эч ким теңин албай, эч ким эсептешпей калган өңдө эле улут боло албаган элди да эч ким укпай, эч ким теңин албай, эч ким эсептешпей калат окшойт. Бийиштен асыл жерибиз туруп, тилибиз туруп, элибиз туруп, эл боло албасак анда бизди Кудай кантип кечирет? Мен Манастан курама жыйып журт кылдым, кулаалы таптап куш кылдым, тентиген жыйып журт кылдым, тели куш таптап журт кылдым деген саптарды окусам, ошол эле Манастан кулаалы баксаң куш болбойт, курама элдер журт болбойт, тели куш баксаң куш болбойт, тентиген элдер журт болбойт деген саптарды да окудум. Эгер чындап эле Кудай биздин маңдайыбызга ушул тагдырды жазса, алжып карабай, тантып карабай, душманга шылдың болуп карабай, жакшы карып, тарыхка кандай татыктуу келсек, тарыхтан да так ошондой татыктуу кетсек дейм. Башыбыз жок экендигине карабай, ычкырыбыз алтын деп кыйкырган курулай оозубуздун кимге кереги бар? Биз баарыбыз уятыбызды жоготуп алып, көрүнгөн жерден, көрүнгөн өлкөдөн уят издеп бараткансыйбыз. Биздин айылдын турмушу дүкөндөн башталчу. Чөпкө жөнөп бараткандардын тракторлору дүкөндөн кетпей, жок дегенде өчүрүп койсо эмне? Оталган бойдон дүкүлдөп турар эле. Кузгун саардан талааны бир айланып келе калган бригадир түз эле Бектур акенин короосун көздөй бурулуп, алыстан эле атаңдын канын ичкен атаңдын оозу курайындар деп сөгүнүп сагынып кирип келчү. Баш жасуучулар ал түсүн ала коюп эле ушул дүкөндүн биз туулуу электен бери эле кароолчу болуп келаткан Бектур акенин короосуна кирчү. Дубалдын түбүндө какшып, кабыгы сыйрыла берип, таздын башындай жалтырап калган 5-6 карагай жатчу. Стаканда мис табакка салынган бир кесим нан, туз, такай ушул карагайдын үстүндө турчу. Бирдишкенге дейре бакса дубалдын нары жагынан эч кимдин башы көрүнчү эмес. Бирдишкенден кийин тамекинин түтүнү, Куурчак театрынын оюнуна окшоп, дубалдын кырын бойлой түркүн баштар, кепкалар, майланышкан шляпалар аркы-терки жыла баштаар эле. Бригадир тааңга тийген ителгидей трактористтерди, чөпчүлөрдү бирден кубалап чыкчу. Ошондон кийин гана алар талаасына тарап жок болчу. Азыркыдай тартыштыга кесте жок. Бензин менен солярка айыл сайын майгөл сүткөл болуп агылып төгүлүп жатчу. Кир когун жууп олтурган келинге окшоп, шопурлар жалжайып олтуруп алып чечип салган моторун чакадагы бензин менен жууп олтурчу. Ар бир чарбанын өзүн өзү тейлеген май куйгуч бекеттери болоор эле. Нарын. Дүйнөдө Нарын деген шаар бар экенин биринчи жолу 4-класста окуган классташым Кеңешалыдан уккам. Кеңешалы 1 жыл бою Нарында дарыланып жатып, орусча үйрөнүп келип баарыбызды таң калтырган. Танаписте жанына бара калсак орусча сөгүнүп,
Кара кеңеш алы аппак болуп, жакшынакай көкүл койдуруп келгенин көрүп алып аябай суктангам. Кеңеш алы бизге нарындын асман тиреген үйлөрү болорун, өйдө карасаң шапкең башыңа түшөрүн, 2 кабат универмак деген чоң дүкөнүндө бар жоктун баары сатылаарын, көчөсүндө эл ташыган автобустар тынбай жүрүп турарын айтып, оозубузду ачырган. Балдары чач койдурат бекен деп сураган. Кичик класстардан бери чач койдурат. Оми, сонун экен Түн ичинде төшөгүмдө уктай албай, бат эле чоңоюп, нарынга кетип калып чач койдуруп жүргүм келген. Кайсы бир жылдары мектепке нарындан жаңы кыз келди. Чуркас эле шөлп-шөлп этип, биздин кыздардын пальтолорунун этеги шөлбүрөп, шыйрагында жүрчү эле. Чоочун кыздын пальтосу такыр башка, татынакай, тизесинен келген чолок пальто экен. Буга дейре мындай жарашыктуу кийинген кызды өмүрү көрө элек болчубуз. Өзү да аппак болгон сонун сулуу кыз экен. Бир жумадан кийин эле баары ал тургай чоң класстын балдарынан бери мурдагы сүйлөшүп жүргөн кыздарын таштай салып, бүт эле ошол кызды сүйүп калбадыбы? Карасам, о, Кудай албагыр. Мурдумдун чоңдугуна карабай сүйүп калгандардын арасында мен да жүрөм. Бирок баягы эле балбан, спортсмен, жакшы окуган, өңдүү түстүү, шылуу балдар жулунуп алдыга чыгып, мага окшогон көрксүз, жупуну, өңсүз, түссүз балдар артта калдык. Кечинде жатып алып чоң класстагы балдарга алым жетпесе дагы, өзүмдүн классымдагылардын ичинен кимиси кызды ээлеп кетиши мүмкүн деп балдардын баарын көз алдыман бирден чубатып кирдим. Биринчи, бейшиналыны кыздардын баары бышылдак дешет. Анын үстүнө ал урушканда эркек журушпай кыздарга окшоп бетти тытып жиберет. Аны сүйбөйт. Экинчи, Аман Акун классынан көчпөй калып бизге келген. Бир жолу сабакка атасынын керзөтүн кийип келип, атасы класска келип урушуп бутунан чечтирип кеткен. Аны да сүйбөйт. Үчүнчү, Жусуп жакшы окуйт. Анын үстүнө парторуктун баласы. Бирок кыздар аны чилмоюн дешет. Сүйбөйт болуш керек. Төртүнчү, Кеңеш алы. Анын эс тартынын баары эле эсеп. Качан көрсөң эле эсеп чыгарып олтурат. Кыз менен иши жок. Аны да сүйбөйт. Бешинчи, Зарлык. Жакында тас болуп, нарындын докторунан жатып чыккан. Кыздар тас деп жаман көрөт, сүйбөйт. Алтынчы, Сапандын ээрди Желки. Муну да сүйбөйт. Жетинчи, Бейшиналынын көзү көк. Орус дешет. Аны да сүйбөйт. Сегизинчи, Дардаш байдын баласы. Аябай жакшы бала, бирок бая күнү линейкада оосуруп жиберген. Сүйбөйт. Тогузунчу, Жумалы спортсмен. Топту биринчи линияга чыгат. Кыздардын баары жакшы көрөт. Анын үстүнө бая күнү аппак болгон футболкасына кыпкызыл боек менен номер 1 деп жаздырып алыптыр. Аны сөзсүз сүйөт. Жумалы өтө опасный. 10-чу, менин мурдум чоң. Өңүм анча эмес, чачым жок. Бирок катты менде эч ким жакшы жасалбайт. Мени сүйүп калышы мүмкүн деген ойго келдим. Жумалы менен сөзсүз сүйлөшүп, ансы эле сенин кызың көп, бул кызды мага бер. Мен сага жаңы боелгон бир баштык Жуке берем деп сүйлөшүшүм керек деп. Бир күнү, Жуке, ушул кызды сен сүйбөй эле койчу. Кааласаң жаңы боелгон бир баштык Жуке берейин. Сүйбөй эле койчу, мен сүйөйүнчү деп атып араң дегенде макул кылган. Жумалыны макул кылган менен кыз мени сүйөбү, жокпу, аны такыр ойлоп опмун. Сүйүүдө ар жок деген чын экен. Өңүм жогуна карабай ысып күйүп, жер сууга батпай, элеп-желеп болуп ченебей сүйгөнүмдү айтпа. Кат артынан кат жаздым. Катымдын бир эле сабагын окуп калса, кыз дароо ашык болуп, ата-энесинин "Кой, ал деген жетим бала, ата-энеси жок болсо кимди куда кылмак элек" дегенин укпай, көз жашын көлдөтүп, таарынып, күнү түнү тамак ичпей, "Мага андан башка баланын кереги жок. Тагдырыма балта чаппагыла. Мен аны сүйөм, сүйөм. Эгер бактымды байласаң ат башын суусуна агып өлөм" деп сөзсүз өз таалайын коргоп чыгат болуш керек деп делпилдеп, бир жасканымды 1000 жасып кайта-кайта көчүрүп, алыкулдун ырларынан кошуп, велосипеди бар турсуна алынып поштөлөн кылып, жооп бербегенде болбой боо түшүп, кат артынан кат жөнөтүп, алгебра, физика деген сабактардан жалаң 2 алып, "А Кудай албаган мен мээм айланып кат менен гана жашап калганымды сураба." Ошондой күндөрдүн биринде поштөлөнүм мага өтө жаман кабар алып келди. "Эмне деди дебейсизби? Кыз мурду чоң экен деп болбой койду" деди. Аябай жиним келди. Кыска эмес, мурдумдун чоңдугуна. Кечинде эч кимге көрүнбөй күзгүдөн мурдумду дагы бир жолу карадым. Класстагы балдарды элестетип, алардын мурдуна салыштырсам чын эле менин мурдум чоң экен. Байкап калганын карасаң, Манастын деле мурду чоң эмес беле. Канекей качан анын мурдун карады эле деп ичимден актанганым менен баары бир өзүмдү өзүм жубата албай койдум. Көпкө дейир эч кимге кошулгум келбей жаман болуп жүрдүм. Ошентип нарындык кыз мени сүймөк турсун карап да койгон жок.
Менден чоң класста окуган, математиканы, физиканы жакшы билген, тыржыйган узун бойлуу, баарынан кызыгы мурду меникинен да чоң кара бала менен сүйлөшүп кетти. Кыстым мени мурду чоң экен деп чаңганы жөнүнө шылтоо экенин түшүнгөн соң, мурдум кичирее түшкөнсүп аябай эле жеңилдей түштүм. Ал эми тигил мурду меникинен чоң баланын менден эң башкы айырмасы атасы бар эле. Жана ал чарбадагы майда атка минерлердин бири болчу. Желим аябай чыкты. Каяктагы нарынды кызды сүйө калам деп мурдагы кызымдан да ажырадым. Өңү жылма, ийне жеген иттей болуп, интеллигент көрүнүп тыржыйган арамза балдарга караганда ийирди калбыйган, мурду барбыйган балдардын сүйүүсү да, өзү да таза болорун кыз байкуш деген билбейт экен. Нарындан кетким келбей атып кеткен элем. Азыр нарынга бара калсам, ат тиштин оозунда тургансып кызылып кетем. Артында аламышыктын ажайып тоосу, алдыңды карасаң дүйнөнүн бир да жеринен табылбай турган, маңдай сөөгүнөн ажыраган малдын каңылжары кейиптенген, сала-сала кызыл жараскалар, кызыл жаян кыялар. Нарын эле нарын деп, дайра экен деп дардаңдап жетип келсең, ат башынын дайрасындай кеңирси бакпай, ат башынын дайрасындай теңирси бакпай, бир кулак сууга окшоп, көпүрөнүн кулагындагы тар капчыгайга тыгылып алып жаяккан нарын сууну, көпүрөсүнүн узун болбой, кенен болбой, сабынын жарымы сынган чалгыдай мултуйган кыскалыгы купулуңа толбой кетет. Жапон аялдарынын өспөй калган буттарынын жыгаш сандалындай болгон бул шаарга илгери кантип жашап, кантип батып жүргөнүмө таң калам. Азыр нарын мага баягысынан да тарый түшкөнсүп, карый түшкөнсүп сезилет. Ачагайыңдынын жепирейген тамдарынан келген 9 жашар кеңеш алынын башынан тумагын түшүрүп, асман тиреген үй болуп көрүнгөн 4 кабаттуу 64 азыр деле ошол ордунда турат. Кетип баратып, ушинтип куушурултуп, куучуйтпай эле беркип бети калдынын талаасына салганда, Кудай албайт эле го деп бирге ийип алып, ат башыга жөнөйм. Кызыл белден ашканда кыялым чабыттай баштайт. Чардан өткөндө чак челекей түшөм. Шаңкайып ат башынын келберсип жаткан кең өрөөнү көз алдыңа тартылары менен нарын дароо унутулуп, жаргылчактын жаракасынан чыккансып кенен дем алып, жашоо жайнап, баарын жыйыштырып салып, ичкин гана келип чыгат, атаңат. Ошондо айылың, өсүп өнгөн өз үй, өлөң төшөгүң эмес а дегенде эле Токтогул менен Жекшембай эске түшөт. Үйлөрүндө болгой эле, мал сал деп темселеп дагы Аксай үксөйүнө кетип калбагай эле. Ушуларга жолугуп, ат башынын токойуна кирип кетип, бир чер жасып алып анан Ачагайындыга кетейин деп тилей баштайсың. Аңгыча мени көрө салып, далысын далдактатып, жеңин желек кылып, шыбактуу адыр-жондорунун миң түркүн гүлдөрүн колуна кармап алып, жаналы калбай чуркап келаткан сары коонун талаасы көрүнөт. Мына бул аңыста жездемдин изи калбаган, буту кечпеген суу, кетмени тийбеген чым, чалгысы тийбеген чөп калган жок. Керзөтүгү өмүр бою бутунан түшпөдү. Партору кубалап жүрүп акыры сүрөтүн тарттырып алып, сапкостун ардак тактасына илдирди. Жерде Мурутжан жестем жымыйып, контордун кире беришинде көп көтүрдү. Улуу согуштун баланча жылдыгына деп кээде Москвадан медаль келе калып, кээде өкмөт бекер көмүр түшүрүп берип жүрдү. Көзөтөрүнө аз калганда согуштун майыбына берилчү Запорожец алды. Көз өткөндөн кийин сөөгү мына ушул Алмамбет жаткан Чештүбөнүн жанына коюлду. Дегеле ат башлыктар бекеринен Чештүбөнүн жанына жөн сай кишилердин сөөгүн жашырышпайт. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.